Жалал Абад шаарындагы базарларда өрткө каршы шартка өрт өчүрүү кызматтары ыраазы эмес. Кечээ шаардагы муниципалдык жана жаштар базарында өткөн кезектеги машыгуулардан кийин алар өрткө каршы шартка канааттандырарлык эмес деген баа беришти. Деген менен жаңы жыл алдынан шаардагы бардык базарларда өрткө каршы шарттардын жакшыртылышына талап күчөдү. Буга байма-бай өтүп жаткан машыгуулар далил боло алат. Жалал Абад шаардык өрт өчүрүү кызматы тарабынан базарлардын башчыларына өрткө каршы чараларды көрүү эскертүүлөрү берилип келет. Бирок абал дале өзгөрбөй калганы өкүнүчтүү. Эгер өрт чыкса, атайын унаалар базарларга кирип бара алышпайт. Жолдору жабылган. Мисалы Машыгуу убагында жаштар базарына өрт өчүрүү кызматынын унаасы базарга кире албай туруп калды. Бул жерде 5 мүнөт, 6 мүнөткө чейин биздин автоунаа кармалып калды. Базарда сиздер билгендей эле бардык синтетикалык кийим кече сатылат. Кийим кечелер тез эле тутанып, тез күйүүчү заттарга десек да болот да, алардычы. Ичкерисинде көрдүңүздөр тоскоолдуктар, ар түрдүү сеткаларды илип, кийим кечелерди жолдорго илип салышкан. Алда болсо көп тоскоолдуктар жатат. Канааттандырарлык эмес бул. Бул узак мүнөт албетте. Муниципалдык базардагы машыгууда да кирүүчү эшикти ача албай атайын унаа 5 мүнөттөн ашык күтүп турду. Аталган жайда сатуучуларга шарттар түзүлүп, өрт кырсыгын алдын алуу чаралары көрүлгөнү менен сатуучулар өз билемдет кылып соода текчелерин жолго чыгарып алышкан. Машыгуунун жыйынтыгы боюнча жазылат, тактама жазылат, ошонун негизинде дагы отурум өткөрүлөт. Бул боюнча дагы биз сунуш беребиз. Ошо өз билимдик менен чыгып алган сатуучуларга, бизге кулак салбаган сатуучуларга бир башка чара колдонууга табабыз, сунуш беребиз. Белгилей кетсек, жайында Борбордук базарда өрт чыгып, көптөгөн соодагерлер зыяндарды тартышкан. Жергиликтүү бийлик базарда өрткө каршы гидранттарды орнотуп берди. Бирок жылына 3 жолу жүргүзүлгөн машыгуулар дали көйгөйлөрдүн барлыгын көрсөтүүдө. Жумагүл Закирова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары.